Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 9 класстын окуучулары үчүн дүйнө тарыхынан сабагыбызды баштайбыз. Силер менен сабакта мен тарых, адам жана коом мугалими Мусаева Жеңишгүл Кусейиновна. Сабак алдында балдар, мен силерди өз алдынча билимиңерди тереңдетүүгө дагы бир жолу чакырып кетем. Анткени балдар, билим адамдын канаты деп айтылгандай, алдыга койгон максаттарыңарга билим аркылуу гана учуп жете аласыңар. Балдар, билимге умтулуу, бийиктик. Келгиле эми өтүлгөн темалар боюнча эсибизге сала кетели. Силерге суроо. СССРдин жетекчилеринин партиялык жана мамлекеттик бийликте турган мезгилин белгилегиле. СССРдин жетекчилери турат. Кийинки графада болсо мезгилдери, ошол мезгилдери менен дал келтиресиңер балдар. Кана балдар, дал келтирген болсоңор, текшерип көрөлүк. Сталин 1924-1953 жылдары бийликте болгон. Брежнев 1964-1982 жылдары. Хрущев 1953-1964 жылдары. Горбачев 1985-1991 жылдары. Эми балдар, кийинки суроого көңүл бургула. СССРде Горбачев жүргүзгөн кайра куруу саясатынын натыйжасын аныктагыла. А. Өлкөдөгү экономикалык кризис жоюлду. Б. Демократияга, маалымдуулукка жол ачылды. В. Экономикалык пландар ашыра аткарылды. Г. СССРде саясий абал турукташты. Кана балдар, ойлонуп жооп беребиз. Жооп берген болсоңор, жообуңарды текшерип көрөлүк балдар. Албетте балдар, Б варианты деп жооп бергениңерге ишенем. Азаматсыңар. Анткени СССРде демократия, маалымдуулук урандары менен союздук республикалар суверендүүлүгүн жарыялашып, СССР мамлекети таркады. Бүгүнкү сабагыбызда болсо, Америка Кошмо Штаттары менен Батыш Европа өлкөлөрүн карайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Америка Кошмо Штаттары, Батыш Европа өлкөлөрү. Бүгүнкү сабакта балдар, АКШнын Батыш Европа өлкөлөрүнүн экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки экономикалык, саясий абалы боюнча маалымат аласыңар. Улуу Британиядан тышкары Франция жана Италияда тоталитардык системадан демократиялык режимге өтүүсүнүн өбөлгөлөрүн аныктайсыңар. Келгиле балдар, бүгүнкү сабакта кездешүүчү түшүнүктөрдү карайлы. Реконверсия — бул тынчтыкка жана тынч турмушка өтүү. Демобилизация — куралдуу күчтөрдү жана чарбанын бардык тармактарын согуш абалынан тынчтык абалына өткөрүү. Аскер кызматындагыларды куралдуу күчтөрдөн бошотуу. Азыр балдар, АКШнын согуштан кийинки абалына көңүл буралык. Америка Кошмо Штаты экинчи дүйнөлүк согуштан кийин башка улуу державалар менен салыштырганда дүйнөдө сейрек учуроочу абалды ээледи. Өнөр жай потенциалы 2 эсе көбөйдү. 30-жылдардагы начарлоонун оор натыйжалары жоюлду. Күч кубаттуу державага айланды. 1945 жылы куралдуу күчтөрүндө 12 миллион адам болгон АКШнын океанда флоту, биринчи класстагы авиациясы, кургактагы күчтүү армиясы болгон. Аскерлери Германияда, Японияда, Италияда жана бир катар башка өлкөлөрдө да 500дөн ашуун аскер базалары болгон. АКШ атом бомбасынын монополиясына ээ болду. Ал ядролук куралы дагы бар бирден бир өлкө болгон. Эми балдар, кийинки слайдтарда АКШнын президенттерин карап өтөлү. 1945 жылы 12 апрелде Рузвельттин дүйнөдөн кайтышы АКШнын тышкы саясатына олуттуу өзгөрүү алып келди. АКШ президентинин ордун мурдагы вице-президент Трумен ээлеген. Трумендин администрациясынын реконверсия деп аталган тынчтыкка жана тынч турмушка өтүүнү жүзөгө ашыруусу мамлекеттин саясатында жана 10 миллиондогон америкалыктардын турмушунда чукул өзгөрүштөргө алып келген. Миллиондогон жоокерлер үй бүлөсүнө жана коомдук турмушка кайтып келишти.
Ал жоокерлерди жайгаштыруу боюнча бир нече мыйзамдар жана мамлекеттик чечимдер кабыл алынган. Тышкы саясатында бейтараптык эле эмес, 1930-жылдардагы обочолонуп жашоо саясатындагы жокко чыгарды. Кансыз согушту жактады. 1952-жылы президенттик шайлоого республикачылар Америкада өтө даңазалуу адамды, согуштун баатыры, союздаштардын бириккен күчүнүн башкы командачысы Дуайт Эйзенхауэрди көрсөтүшүп, ал атаандаштарын жеңип чыкты. Анын мезгилинде кансыз согуш басаңдап, советтик жетекчилер менен байланыштар түзүлүп, 1959-жылы Хрущев Америка Кошмо Штатына визит жасады. 50-жылдары АКШда ийгиликтүү жылдардан болду. Калктын материалдык абалы жакшырды. Бирок 50-жылдардын аягында Батыш Европага, Японияга салыштырмалуу артта калуучулук сезиле баштаган. Ага 1957-жылы СССРде биринчи болуп жердин жасалма спутнигин учуруусу дагы далил болду. Америка жаңыланууга муктаж эле. 1960-жылы президенттик шайлоодо демократтар сунуш кылышкан 43 жаштагы Джон Кеннеди жеңишке жетишкен. Космосту изилдөөдө АКШны алдыңга орунга чыгаруу үчүн Кеннеди Аполлон программасын сунуштады. Бирок 1963-жылы 22 ноябрда Кеннединин өлтүрүлүшү анын саясий максаттарын үзгүлтүккө учуратты. Вице-президент Линдон Джонсон президенттин милдетин аткарууга киришкен. Ал өзүнүн мурдагы мураскеринин саясатын уланткан жана АКШда жакырчылыкты жоюу үчүн өтө маанилүү социалдык реформаларды жүргүзгөн. 1968-жылы шайлоодо республикачылар жеңишке жетип, президенттикке Эйзенхауэрдин тушунда 8 жыл вице-президенттик кызматты ээлеген Ричард Никсон келди. Негизги көңүлдү 1970-жылы социалдык системаны кеңири өнүктүрүүгө буруп, жардам алгандардын жалпы саны 33 миллион адамга жеткен. Экономикалык проблемаларга мамлекеттик жөнгө салууну кеңейтүү менен жооп берген. Ошол эле учурда профсоюздардын жигердүүлүгүн чектеген бир нече мыйзамдарды кабыл алган. Тышкы саясатында Вьетнамда жеңишке жетиши албаса дагы согушту токтотууга мажбур болгон жана советтик америкалык мамилелерде олуттуу өзгөрүүлөр болуп, кансыз согуш басаңдаган. 1972-жылы Никсон экинчи мөөнөткө шайланганы менен 1974-жылы кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Буга Уотергейт жаңжалы. Демократтардын штаб-квартирасына Никсондун адамдары жашыруун сөз тыңшоочу аппаратты орнотуп койгон фактысы себеп болгон. 1976-жылы Демократиялык партиядан кандидат Джим Картер президент болуп шайланган. АКШнын кийинки президенти жөнүндөгү видеого көңүл бургула. 1980-жылдагы президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Рональд Рейган Иллинойс штатынын Тампико кыштагында 1911-жылдын 6 февралында карапайым үй-бүлөдө жарыкка келген. Мектепте окуп жүргөн кезинен тартып, актёрдук чеберчиликке, спортко кызыгып, окуяларды айтып берүү көнүмдөрүн өнүктүргөн. Үнү жагымдуу болгондуктан спорттук радио берүүлөрдү алып баруу менен акча тапкан. Рейгандын 1937-жылы Голливудка келиши анын өмүр баянындагы маанилүү бурулуш болгон. Согуш жылдарында АКШнын аймагындагы ар түрдүү аскер бөлүктөрүндө аскердик кызматын өтөгөн. Жаш кезинде Демократиялык партияга мүчө болуп келсе, кийинчерээк Республикалык партияга өтүп, Американын эң ири штаты, экономикасы бүтүндөй Францияныкынан да күчтүү Калифорнияга губернатор болгон. Рональд Рейгандын президент катары чоң жетишкендиги Берлиндеги чоң дубалды буздуруп, соңунда эки башка мамлекет болуп жашаган ФРГ менен ГДРды бир Германияга бириктиргени деп эсептөө керек. Президент Рейгандын тышкы саясатын эки мезгилге бөлүп карасак болот. Биринчи, 1980-жылдын биринчи жарымында АКШнын тышкы саясатында карама-каршылык тенденциялары басымдуулук кылган. АКШ менен СССРдин ортосундагы атаандашуунун мизи абдан курчуган. Алар согуштук базаларына ракеталарды жайгаштыра баштаган. 1980-жылы экинчи жарымында тирешүүнүн туюгунан чыгууну издеген сүйлөшүүлөр башталган.
1986 ноябрда СССР менен АКШнын мамлекет башчылары Горбачев менен Рейгандын Рейкьявиктеги жолугушуусу дүйнөлүк саясаттын жаңы главасын ачты. Рейгандын саясатчы катары чоң жетишкендиги деп Рейганомика деген ат менен белгилүү экономикалык системаны айтышат. Рейган дүйнө геосаясатынын эң оор жана татаал доорунда бийликке келип, кансыз согушту аягына чыгарып, Варшава келишими деп аталган согуштук блокту таратып, эки Германияны бириктирип, башкача айтканда, бардык койгон максаттарына жетип, эки жолу президент болуп шайланып, СССР тарашына 1 жылдан ашык убакыт калганда, башкача айтканда 1989 жылы бийликтен кетти. 1988 жылы Джордж Буш президент болуп шайланды. 1991 жылы Москвада Джордж Буштун администрациясынын тушунда СССР менен АКШнын карама-каршылыктан тынчтыкка жана кызматташтыкка карай бурулуу багыты пайда болгон. Анын натыйжасында 1988 жылы февралда советтик аскерлер Афганистандан чыгарылып кетти. 1992 жылы президенттик шайлоодо Арканзас штатынын губернатору Билл Клинтон жеңишке жетишти. Ал бакубат мамлекетти андан ары өнүктүрүүнү алдын ала караштырган программаны сунуштады. Мамлекеттик саясаттын басымдуу багыты социалдык камсыздоого, саламаттыкты сактоого, билимге бурулган. Тышкы саясатында дүйнөдөгү лидерлик ролун сактап калууга аракеттенген. 2001-2009 жылдары 1989-1993 жылдары АКШда президент болгон Буштун уулу Джордж Буш, 2009-2017 жылдары Барак Обама, ал эми 2017 жылдан тартып Дональд Трамп президенттик кызматта болду. Эми балдар Улуу Британиянын согуштан кийинки абалын карап өтөлү. Улуу Британия согушту жеңүүчү болуп аяктаса да, анын абалы анча жакшы эмес эле. Анын аймагы биринчи жолу тып-тыйпылын чыгарган бомбалоого, ракеталык аткылоого учурады. Соода флотунун бир кыйла бөлүгүнөн ажырады. Колониялары, доминиондору күч алды. АКШга жана өзүнүн доминиондоруна карыз болуп калды. 1945 жылы 26 июлдагы парламенттик шайлоолордо бийлик үчүн партиялык саясий күрөш эң башкы эки атаандаштык консерватордук жана лейбористтик партиялардын ортосунда жүрүп, ийгиликке лейбористтик партия жетти. Лейбористтер үчүн 12 миллион адам добуш берип, алар жамааттар палатасындагы орундардын 3-төн 2-сине ээ болушкан. Лейбористтик өкмөт 1945-1951 жылдарда болду. Лейбористтердин шайлоо алдындагы программасы келечекке карай кадам деп аталган. Лейбористтик партия негизинен өзүнүн убадаларын аткарган. Англия банкы, көмүр жана газ өнөр жайы, электр станциялары, телеграф жана радио байланышы, жарандык авиация, суу жана темир жол транспорту, анча-мынча кара металлургия мамлекеттештирилди. Камсыздандыруу жана камсыздоо комплексинин жаңы системасын түзүүнү аяктап бүтүрүштү жана акысыз медициналык тейлөөнү киргизишти. Лейбористтик партия реформаларды жүргүзүү аркылуу Улуу Британия демократиялык социализмге өтөт деп эсептеген. Консерватордук өкмөттөр 1951-1964 жылдары бийликте болду. 1951 жылдын октябрындагы кезексиз шайлоодо консерваторлор жеңишке жетишишти. 77 жаштагы Черчилль кайрадан өкмөт түзүп, премьер-министр болуп калды. Консерваторлар лейбористтер түзгөн социалдык системага кийлигишкен жок. Ал тургай алар 1945 жылы жеңилүүдөн жыйынтык чыгарышып, мамлекеттик бакубаттуулук программасын кабыл алышкан. Консерваторлордун партиясы бийликте 13 жыл турду. Ошентип, парламенттик шайлоолордун жыйынтыгы боюнча жеңишке жеткен партиялар бийликке келип турушкан. Мисалы 1964-1970 жылдары лейбористтер, 1970-1974 жылдары консерваторлор, 1974-1979 жылдары лейбористтер, 1979 жылы шайлоочулар консерваторлорго артыкчылык беришти.
Маргарет Тэтчер премьер-министр болду. Маргарет Тэтчердин кызматка келиши Англиядагы эң оор мезгилге туш келди. Массалык жумушсуздук, инфляция, жумушчулардын протесттери жана забастовкалары чыгып турду. Улуу Британиядагы 1979-90 жылдары Тэтчердин жүргүзгөн социалдык, финансылык жана экономикалык саясаты тэтчеризм деген атка конгон. Анын ички саясатынын башкы багыты жеке ишкердикти калыбына келтирүү болгон. Англиянын 3 жолку премьер-министри темир айым атка конгон Маргарет Робертс 1925 жылы Англиянын Грантем шаарчасында дүкөнчүнүн үй бүлөсүндө туулган. Атасы Альфред кыздарын, өзгөчө Маргаретти катуу тарбиялаган. Бул анын эркек мүнөз болуусуна таасирин тийгизген. Кичинекей Маргарет мектепте жакшы окуп, спорт менен машыгып, пианино үйрөнүп, поэтикалык курстарга барчу. Оксфорд университетинин химия факультетин бүтүргөн. Ишкер Денис Тэтчерге турмушка чыккандан кийин юристтик кесипке ээ болгон. 1959 жылы парламентке шайланып, 1970-74 жылдары агартуу министри болуп дайындалган. 1974 жылдан баштап консервативдик партиянын лидери. 1979-1990 жылдары Улуу Британиянын премьер-министри. Кийинки шайлоого 1 жыл калганда Фолкленд аралдарына Аргентинанын кол салуусуна каршы британ аскерлерин жөнөтүп жеңишке жетишкен. Бул жеңиш анын популярдуулугун жогорулатып, шайлоодо жеңишке жетүүсүнө түрткү болгон. Бирок анын бийликтеги экинчи мөөнөтү тынчы жок мезгил болуп, партиялык конференциянын убагында анын өмүрүнө кол салынган. Анын профсоюздарга каршы эң катаал, каардуу салгылашы башталып, шахтерлордун узакка созулган забастовкасы Тэтчердин жеңиши менен аяктаган. Тышкы саясатында АКШнын президенти Рейгандын ишенимдүү жактоочусу болгон. Тэтчер СССРге коммунизм идеясына каршы тургандыктан советтик прессада аскердик журналист Юрий Гаврилов тарабынан темир айым деген атка ээ болгон. СССРде мамлекеттик жетекчиликке реформатор Горбачев келген мезгилде Тэтчердин бул өлкөгө болгон мамилеси өзгөрүп, Горбачевду иштешүүгө жарай турган адам деп атаган. Өлкөнүн региондорундагы өнүгүүдөгү теңсиздиктин күч алып, социалдык проблемалардын жаралуусу Тэтчерди 1990 жылы консервативдик партиянын лидерлик мансабынан премьер-министр кызматынан кетүүгө аргасыз кылган. Андан кийин анын партиясы да шайлоодо жеңилген. Эми балдар, Франция мамлекетине токтололу. Дүйнөлүк экинчи согуштун жылдарында өткөн жылдардагы жоготууларга салыштырганда киши чыгымы аз болгону менен кыйратуулардын масштабы өзгөчө бомбалоонун натыйжасында абдан чоң болуп, анын таасири өтө төмөндөп кеткен. Франция өзүнүн көз каранды эместигин жана бүтүндүгүн союздаштардын жардамы менен калыбына келтирген эле. Франциянын согуштан кийинки тарыхы балдар 3 мезгилге бөлүнөт. Биринчи 1944-1946 жылдар мында убактылуу өкмөттүн бийлиги орногон. Өлкө бошотулгандан кийин убактылуу бийлик убактылуу өкмөттү түзүп, жаңы мыйзам иштелип чыгып, экономиканы калыбына келтирүү башталган. Экинчи 1946 жылы декабрдан 1958 жылдын күзгө чейинки 4-чү республиканын мезгили. Ал кризис менен аяктаган. Үчүнчү 1958 жылы 5-чи республиканын жарыяланышы. 4-чү республика кризиске туш болуп турган абалда француздардан чыккан атактуу генерал Шарль де Голь өзгөчө укуктарга ээ болуу менен президент болуп шайланды. 1958 жылы сентябрда ал иштеп чыккан жаңы мыйзамды референдумдун катышуучуларынын 79% колдогон. Ал мамлекеттик башкаруунун формаларын түп тамырынан бери өзгөртүүнү чагылдырды. Франция президенттик республикага айланды. Тышкы саясатында көз карандысыз тышкы саясат жүргүзүү идеясын карманып, Франция НАТОнун аскердик уюмунан чыгып, анын аймагынан америкалык базаларын чыгарып кеткен. Жана де Голь Американын Вьетнамдагы аскердик интервенциясын айыптаган. 1968 жылдагы кризиске көңүл бөлгүлө балдар, 60 жылдардын аягында 5-чи республиканын өнүгүшүндө кризис белгилене баштады. Өлкөдөгү де Голдун киргизген социалдык экономикалык өзгөртүүлөрү баарына эле жага берген эмес. Баарынан мурда жаштар каршы чыгышып, студенттердин кыймылы бул нааразылыктын детонатору болуп калды. Аларды профсоюздар колдоп чыгышып, жалпы иш таштоо башталды. Де Голь абалды стабилдештирүүгө жетишип,
1969 жылы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын кайра куруу жөнүндөгү маселени референдумга койду. Элдин каршы добушу билинер замат Де Голь кызматтан кеткендигин жарыялады. 1974 жылга чейин Жорж Помпиду, 1974-1981 жылдары Жискар д'Эстен мамлекетти жетектешкен. 1981 жылы шайлоодо солчулдар президенттикке социалист Миттеранды шайлап, улуттук чогулушта да абсолюттук көпчүлүктү жеңип алышкан. Алардын өлкөнү кризистен алып чыгуу аракети массалык нааразылыктарды гана пайда кылды. 1984 жылы улуттук чогулуштуу шайлоодо оңчулдар көпчүлүктү жеңип алышты да, социалист президенттин тушунда оңчулдардын өкмөтү түзүлүп, Жак Ширак премьер-министр болуп дайындалды. 5-чи республиканын тарыхында биринчи жолу мамлекеттин башчысы жана премьер-министр ар башка саясий блоктогулар болуп чыкты. Ал өкмөт консерватордук багытты көздөй бурулуп, Тэтчер салган жол боюнча кетти. 1988 жылы президенттик шайлоодо Миттеран Ширакты жеңип чыкты. 1995 жылы президенттик шайлоодо оңчулдардын лидери, Париждин мэри Жак Ширак жеңип алган. Эми тескерисинче оңчул президенттин тушунда солчул өкмөт түзүлгөн. Эми балдар Италия мамлекетин карап өтөлү. Италия согушту тутандыруучулардын бири болгондугун билесиңер. Бирок ал согуштан Германияга караганда башкача болуп чыккан. Анын территориясында бийлик АКШ менен Англиянын оккупациялык аскерлерине өткөн жок. Аларга демократиялык бийликти калыбына келтирүү укугу берилген. 1946 жылы 2-июндагы мамлекеттик түзүлүштү аныктоо боюнча референдумдун натыйжасында Христиандык демократиялык партия добуштардын 35%, социалисттер 20%, коммунисттер 19% алган. Ушул башкы партиялардын кызматташуусу менен конституция иштелип чыккан. 1947 жылы майда христиан-демократ Альчиде Гаспери өкмөттү түздү. 1947 жылы декабрда кабыл алынган конституция Италияны демократиялык парламенттик республика деп жарыялады. Италиянын тарыхында биринчи жолу жалпы шайлоо укугу киргизилди. 1950-1960 жылдары батыштын башка өлкөлөрү сыяктуу Италияда дүркүрөп өсүп, Италия керемети деген термин пайда болду. Италиялыктардын турмуш деңгээли өстү. Бакубат мамлекет белгилүү бир калыпка келтирилди. Бирок Италиянын түндүгү өнүккөнү менен түштүгү агрардык өнүкпөгөн болуп кала берген. Мындай жагдай коомдогу олуттуу чыр-чатактарды, коррупцияны, террорду, кылмыштуулукту пайда кылып, саясатка мафиянын аралашуусун шарттаган. Эми балдар Таза колдор компаниясынын натыйжасына көңүл бургула. 1992 жылы Италияда Таза колдор деген кеңири масштабдагы компания башталды. Анын жүрүшүндө бийликтин эң бийик эшелондорундагы саясий партиялардын жетекчилигиндеги коррупциянын массалык фактылары билинди. 1992-94 жылдары паракорлугу үчүн 2000ден ашуун адам камакка алынды. 1994 жылы мартта мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоо мурдагы партиялык система толук талкалангандыгын көрсөттү. Партиялар агымдарга бөлүнүп таркап жок болушту. Эми балдар артка кайрылып сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта АКШны дүйнөлүк державага айландырган себептерди аныктай алдыңар. Батыш Европа өлкөлөрүндөгү ички жана тышкы саясаттын өзгөрүшүн тарыхый булактар аркылуу далилдей алдыңар. Кээ бир Европа өлкөлөрүндө, өзгөчө Италияда саясий туруксуздук социалдык экономикалык абалга терс таасирин тийгизгендигин билдиңер. Балдар, бул кошумча YouTube каналынан документалдуу фильмдерди толук көрүп алсаңар болот. Ушуну менен балдар биздин бүгүнкү сабагыбызга бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта болгула.